Саламатсыңарбы студенттер? Бүгүн биз кайрадан кыргыз адабияты сабагынан Алык Осмоновдун ыркыруу чеберчилиги деген темага токтолобуз. Баарыңарга белгилүү буга чейин биз Алык Осмоновдун өмүр таржымалы, алардын лирикалары, ырларына токтолуп өткөнбүз. Бүгүн мына ошонун ыркыруу чеберчилигине токтолобуз. Сабактын максаты билим берүүчүлүк, акындын чыгармалары боюнча алган билимдерин териңдетүү, анын адамдык, акындык дареметине таасирленүү, ыркыруу чеберчилиги жана көркөм окууну мыкты өздөштүрүүгө жетишесиңер. Ал эми өнүктүрүүчүлүк жагында окуучулардын логикалык ой жүгүртүүлөрүн жана чыгармалык жактан өнүгүүсүнө көмөктөшөбүз. Ал эми үчүнчүсүндө тарбия берүүчүлүгүндө өмүрдү, турмушту баалай билүүгө, ата журтту сүйүүгө үндөйбүз. Эми карагыла экранда. Мен турмушта сараң ач көз эмесмин, өктөө кылып аяз бердиң дебесмин. Байлык үй жай, ден соолуктан ардактуу, мага берсе эки сабагыр берсин деп адамдык, акындык сапатын 4 сап ырга сиңирген акын ким эле? Бул албетте Алык Осмонов. Ал эми бар бололу, түгөн бөлө курдаштар, узак болсун бул сапар, кылым бүтүп дүйнөдөн жок болсок да кайра кайтып жолугушчу жолдор бар деп бул дүйнөдөн сапар салса да жолугаарына үмүтүн үзбөгөн акын ким эле? Алык. Эми бүгүн биз Алык Осмоновдун ыркыруу чеберчилигин токтолуу алдында мына ушул жерден эле биз өз ара 4 топко бөлүнүп алабыз. Биринчи топ изилдөөчүлөр тобу, ал эми экинчи тобубуз көркөм окуу тобу, үчүнчү тобубуз ырды окуп чыгып текстин камтыган сүрөт тарткыла деген топ болот. Буга силерге азыр экрандан көрсөтөм. Ошо нерсени тапшырма кылып аткарасыңар. Ал эми 4-чү топ Алык Осмоновдун ырларына адабий талдоо жүргүзүү деп берилет. Ар бириңерге мына ушул бөлүнгөн топтор аркылуу экрандан көрсөтүлөбүз. Мисалы үчүн, биринчи топ изилдөөчүлөр тобунда дал ушул текстти окуп чыгып, андан соң өзүңөрдүн түшүнүүңөрдү айтып бересиңер. Окуп чыккыла ичиңерден. Ал эми биздин экинчи топ. Буга дагы көркөм окуучулар тобуна дагы Кыз жана гүл деген ырды окуп, муну көркөм айтып бересиңер. Бирөөңөр көркөм айтып, бирөөңөр ролдоштук аткарып берсеңер дагы болот. Биздин үчүнчү топ ырды окуп чыгып, текст камтыган сүрөттөр тарткыла дейт. Жибек кийген эрке кыз деген ырды окуп, мына ушулга жараша, ырга жараша өзүңөрдүн күчүңөр менен сүрөт тартып көрсөтөсүңөр. Ырды окуп чыккыла. Ал эми биздин 4-чү топ Алык Осмоновдун ырларына адабий талдоо жүргүз деп койдук. Мында Кыргыз тоолору деген текстти окуп, баш жагында кызыл менен белгиленген тамгаларга, аяк жагындагы кызыл менен белгиленген мүчөлөргө талдап айтып бересиңер. Муну азыр текстти ырды бир sıra окуп чыккыла, аягынан кантип айтылганын көрсөтөбүз. Бул чыгармага тилдик талдоо жүргүзгөндө турат. Мына ушунун негизинде биздин 4-чү топ дал ушундай кылып айтып сүйлөп бересиңер ырга. Төртүнчү топтун тексти окулуп атат. Ушунун негизинде түшүнүп айтып бересиңер.
Эми балдар, мен ойлойм бул 4 топ бири-бириңер менен көрсөтүп айтып бердиңер деген ойдобуз. Силер эми үйгө тапшырманы алкулосмо ойчул акын деген темада эссе жазып келесиңер. Мага дал ушул жерден окуп бересиңер.